Hurmattуу, мындан да чоң дем күч берди. Ишенчиңиздерди толугу менен аткарууга бардык күчүмдү жумшаймын. Мамлекетибиздин экономикасы, энергетика системасы жана саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген убакта күч берди. Бийлик башына келип жатамын. Ошондуктан жакынкы 3-4 жыл аралыгында сиздердин колдооңуздар бүгүнкүдөн да көбүрөөк керек болот. Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк зарыл. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Жазуучу агабыз Чолпонбек Абукеев айткандай, биздин айылдын коррупционерлерине тийбе, кошуна айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер деген тайкы ойдон алыс болушубуз керек. Мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир маселеге кызыктар болсо, ачык айкын эл алдында маселеге кызыктар болгонга даярбыз. Өкмөттүн эшиги дайыма эл үчүн ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Ким гана болбосун. Ал саясатчыбы, же жеке адамбы. Эгер өлкө үчүн зыян келтирсе, мыйзам алдында бардыгы бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Биз эски бюрократ коррупционерлер, саясатчылардан тазаланышыбыз керек. Бул жалпы элдин талабы. 6 октябрь күнү аянтка чыккан эл люстрацияны аянтта кылабыз дешкенде элден суранып, баары мыйзам чегинде жасайлы. Ошого макул болгула дегенимде баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буйрса, ошол убадамды аткарам. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Бирок мен жалгыз ал кыялдарымды ишке ашыра албайм. Мага бүгүнкүдөй эле сиздердин жалпы элдин колдоосу керек болот. Анткени коррупционерлерди, ууруларды жок кылуу өтө оор. Уурулардын тили буудай кууруп, баштары компьютерде иштеген, жети баштуу ажыдар сыяктуу адам сапатынан чыгып, кайсы жолдор менен уурдап, бирок канча кутулуп кетүүнүн жолдорун тыкыр өздөштүргөндөрдөн экен. Урматтуу мекендештер, ар бир мамлекеттин байлыгы бул анын эл журту. Биздин эл журтубуз акыркы 30 жыл ичинде ушул коррупционерлердин айынан чет өлкөлөргө чачырап кетишти. Бүгүнкү күндө 2 миллион элибиз сыртта жүрөт. Биз аларды жакынкы арада кайтарып келишибиз керек. Ар бир үйдөн жок эле дегенде бирден мүчө чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Аларды кайтарууга ар бир үй бүлө кызыктар. Мамлекетибиздин 5 миллиард долларлык тышкы карызынан кутулалы. Ага жетүү үчүн баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Биз кыйынчылыкты ынтымак менен, бириндик менен жеңерибизди унутпасак. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөткөн атаандаштарыма да чын дилден чыккан терең ыраазычылыктарымды билдирем.
Азыркы тапта ынтымактан кетип, бири-бирибизге акарат айтуу, жалган маалымат, ушак айың менен алпырышуу олтуранын эч кандай кажети жок. Мындан биз өлкөбүзгө зыян гана алып келебиз. Президенттикке өз талапкерлигин койгон инсандарыбыздын көбү иш тажрыйбасы бар. Мекен үчүн зор кызмат өтөсөм деген дасыккан чоң саясатчылар. Биз алардын иш тажрыйбасын, жаркын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз. Ошондуктан ата-андаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге олтуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем. Менин жүрөгүмдө кекчилдик, өч алуу же ташбоордук деген терс сапаттар жок. Менде бир гана Кыргызстанды бакубат, өнүккөн өлкөгө айландырсам деген тилек бар. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке, элибизди ынтымактуу элге айландыралы. Ар бирибиз мекенчил бололу. Бар болуңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Уважаемые кыргызстанцы, выражаю вам огромную признательность за то, что большинство из вас поддержало мою кандидатуру. Ваши голоса, отданные за меня, наполняют меня силой и уверенностью, дают заряд на предстоящую работу. Я приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше доверие. Я прихожу к власти в тяжелейших для страны условиях. Повсеместный кризис, да и политическая ситуация оставляет желать лучшего. Поэтому я еще раз нуждаюсь в вашей поддержке на ближайшие 3-4 года, чем сегодня. Вы все хорошо знаете, что для меня решение накопившихся за 30 лет проблем 1-2 лет недостаточно. Несмотря на это, я уверен, нам удастся в скором времени исправить экономическую ситуацию в течение 2-3 лет, выйти из кризиса. Для этого нам нужна политическая стабильность. За прошедшие 30 лет в нашей стране коррупция запустила свои корни практически во все сферы нашей жизни. Отныне мы не допустим такого безобразия. Как говорил наш писатель Чолпонбек Абыкеев, мы должны быть далеки от того уродливого мышления, чтобы не трогать коррупционеров из нашего аила, боритесь с коррупционерами из соседнего села. Каждый кыргызстанец должен внести свою лепту в борьбу с коррупцией. Мы не повторим ошибки прежних властей. Вся работа будет вестись открыто и прозрачно. Двери правительства всегда будут открыты для народа. Все предложения и насущные проблемы будут обсуждаться открыто, с участием гражданского общества. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, Азыр айтылбаса